keyinki muğunlar bizge emne kıldыңар degende bizde biliş gerek. Bu atımızda emas, jasagan işimizde. Kaşıklardı, vilkalardı, bardığın biriktirip stolun ortasına tartıp koyganım. Ondan keyin bu salfetkalardı törtkö kayçı menen bölüp taratkanын görgöndө biz üçün aябай kızıktı oldu. Кыргыз-Түрк Манас университети ачылгандан бери окутуучу болуп эмгектенген Мухитдин Күмүш мырза студенттерине бүтүндөй мүмкүнчүлүгүн, билимин, эмгегин арнап келет. Анын Кыргызстанда жашаганына 25 жыл болду. 25 жылдан бeri şu studentlerimiz менен, азыр алар студент эмес, ар бирisi, ар кайсысы үй бүлөлүү, бала чакалуу, мүмкүн бир канча жылдан кийин неберелүү болушу дагы мүмкүн болгондор бар. Алардын ичинде bir kançasının baldары bizde hazır student bulup gelişti. Сабактары өзгөчө кызыктуу дешет студенттери. Теманы жөн гана өтүп койбостон, ага байланыштуу бай тажрыйбасын колдонуп, бир канча мисалдар менен түшүндүрүп, жеткиликтүү кылып өтөт. Өз балдары сыяктуу да мамиле кылаарын белгилешет. Агай маалыматты туура так жеткирет. Өзүнүн билимин биз менен бөлүшкөндөн эч качан аябайт. Билгенин дайыма үйрөтүп, бизге жол көрсөтүп келет. Агайды аз убакыттын ичинде аябай жакшы көрдүк. Сабактарын кызыгып окуп жатабыз. Мухитдин агай биз ал менен таанышкандан бери бизге өзүнүн балдарындай эле ар бир ата-эне балдарына кандай мамиле кылса, бизге да ошондой мамилесин аябай жакшы мамиле кылат. Биз аны түшүндүрүү сабагын аябай кызыгып окуйбуз. Ал Түркиядан келгенде эле кыргыз тилин билүү үчүн максат койгонун айтат. Өзү чоң аракет жана ынта менен үйрөнгөн. Ben Kırgız tilini öğrenmeye özüm hareketlendim. Hiç kimden sabak algan jokmун. Kırgız til mugallimleri, jana başka mugallimler menen daima Kırgız tilinde söylөгөнгө hareket kıldım. Gazet, jurnallar, jana ilimi, jana adabi görkөm kitaplardı okuganda alarda düşünmesem dağı okuy bereyim, ben үйрөнөm dep Türk dilindeki bir sözlerdi okşaştırıp ondan keyin Türk dilinin tarihini karaganda albatta bizden sözlerimizde okşaştıklar kadınki yıllarda hoşun azırkından daha köp boluşu. Oşonduktan daima Kırgızça söylөгөнгө, Kırgızça жазганга, Kırgız tilinde işlerdi жүргүзгөнгө hareket kıldık. Bir gana Türk dilini öğretiyor emas, bu üniversitenin maksatı Kırgızstan'da Kırgız dilinin ilim, bilim, madaniyat dili katarı önümüzünü salın koşalım degen niyetimiz var. Andıktan bu üniversitenin en negizki misyası Kırgız dilini önüptürü ilim, bilim tarmağında. Eğer de Kırgız dili ilim, bilim tarmağında koldanılgan til bolsa, oşonda bir gana ügülödө жана көчөдө сүйлөнгөн колдонулган тил болуп калат. Кыргызча так жана таза сүйлөгөн патриот инсан студенттерин да, чөйрөсүндөгү тааныштарын да кыргыз тилинде башка тилдерди аралаштырбай так сүйлөөнү талап кылат жана дайыма эскертет. Ал тургай кыргыз тилинде илинген жарнамалардын туура эместиги аны ыңгайсыз абалга калтырат. Eğer de ben taza söylesem, ben mandayımda oturan söylөгөн kişi dağı taza söylөгөнгө hareketlenet. Daima anı onda bu keyde tuğra emas bolup kalat. Birok anı eskertiş gerek başına. Tildi taza söylöş gerek. Eki tildi başka tillerde koşup aralaştırıp söylөгөндө bu tilge tildin kadır barkın düşürüp tilge mani beriş gerek. Tildi sıylabasa bir adam oşonda özün sıylabagan mani bolat. Andan tışkarı eldi sıylabagan manisi bolat. Biz
tilçi болгондуктан лингвистика боюнча, адабият боюнча, түркология боюнча адистигибиз бар. Ошол себептен мисалы көчөлөрдө туура эмес жазылган орфографиялык жактан туура эмес жазууларды көргөндө өтө биз үчүн ыңгайсыз болот. Же газет журналдарда, телевизорда жана башка конференцияларда сөздөрдү туура эмес айткан адамдар болгондо биз үчүн өтө ыңгайсыз болот. Мухитдин мырза Түркиядан Кыргызстанга 1997 келген. Ошол учурда Советтер Союзу кулап, жаңы доор башталып, өлкөдө кыйынчылык болуп жаткан. Бардык жерлерде көп нерселер жетишпейт эле дейт ал. Кызык окуялар көп болгонун эскерет. Биз Кыргызстанга биринчи жолу 18 ноябрь 1997 жылы келип калдык. Ал учурда университеттин вактылуу имаратында сабактарга баштадык. 87 студентimiz болчу. Сабактарды берген учурда вактылуу имараттын ичинде жылыткыч иштебейт экен. Бирок студенттер аябай кызыгып келип түрк тилин үйрөнгөнгө аракеттенген. Өзбекстанда иштеген үчүн бул Борбордук Азияда акыбалды мен жакшы тажрыйба болгондуктан кыйналган жокмун. Биз үчүн мисалы бир ресторанга барганда кандай сервис бар экенин көргөндө аябай кызыктуу болду. Анткени бул качыктарды, вилкаларды баардыгын бириктирип столдун ортосуна тартып койгонун. Андан кийин бул салфеткаларды төрткө кайчы менен бөлүп таратканын көргөндө биз үчүн аябай кызыктуу болду. Албетте андай нерселер азыр жок. Кыргызстанда өтө көп өнүгүүлөр болду. Мухитдин Күмүш ошол жылдардын кыйынчылыгын кыргызстандыктар менен чогуу жашаган. Азыркы жаштар 90 жылдардын акыбалын билишпейт. Айылдан келген студенттер кыйналганын, арзан болсо да турак жайлардын жетишпегендиги үчүн кээ бир студенттер кайра кайтып кетишкен. Ошондой болсо да китеп сатуучу дүкөндөр көп эле. Азыр азайып кетти дейт ал. Учурда жашоо шарттын оңойлошкону көп нерсени өзгөрттү. Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болгонун биз жакшы билебиз. Азыркы жаштар жарык дүйнөгө келген учурда биз Кыргызстанга келдик. Азыркы студенттерimiz 2001-2002 жылы төрөлгөндөр. Бул миллениумдун балдары деп эсептелет. Алар 90 жылдардын акыбалын билишпейт. Биз 90 жылдарда 2000 жылы бул 21 кылымдын биринчи чейрегин бул жерде жашадык. Мурун кыргыз тилинде жазылган китептер көп болчу. Китепканаларда, китеп сатуучу магазиндерде. Азыр болсо китеп сатуучу магазиндердин саны азайып калды. Бул туура эмес деп эсептейм. Билбейм, балким интернет мезгилинде кээ бир китептерди азыр окуганга интернет аркылуу пайдаланат деп ойлойм. Шаарга келген, айылдан келген балдар өтө кыйналчу. Турак жай жок. Андан кийин шарт жакшы болбогондуктан шаардан кайра айылына көчкөн балдар болчу. Азыр болсо андай проблемалар албетте кичине кымбатыраак болсо дагы бар. Мурун арзан болсо дагы жер турак жай жок болчу. Мындай акыбалдар биз үчүн биз унуткан жокпуз. Өмүрүн билим берүү тармагына арнаган окутуучу Манас университетинде эмгектенип жүрүп, Алтын көпүрө аттуу тил үйрөтүү боюнча 5 томдук китепти жазган авторлордун бири болуп калды. Бул китептер жыйнагы Евро биримдиктин тил үйрөтүү системасынын эң жогорку деңгээли болуп саналат. Демек, университеттерде билим алгандар дал ушул ыкмалар аркылуу тил үйрөнүшөт. Мындан тышкары курстарда окугандар да бул китептердин негизинде сертификат ала алышат. Кыргыз тилин үйрөтүү китебинин басма иштерин башкаруу боюнча координатор болуп, долбоордун аткарылышына салым кошту. Бул үчүн 2018 жылы президентке караштуу мамлекеттик тил комиссиясы төш белги менен сыйлаган. Университетте чет тил катары кыргыз тилин үйрөтүү китептери
En başta birincilerde Til Başat degan kitap. Ondan keyin Til Köpürü. Daha üçüncü etapta Manas Til Üretüğü Toplumu degan kitaplar bolçu. Akırkı yılları olsa Altın Köprü Kırgız Tilini Üretüğü Toplumu degan kitaplarımız Eurosoy'un til üretüğü standartlarına layıklı türde dayadaldı. Oşunu kitaplardan 5 oku kitabı jana 5 gönügüler kitabı var. Alardan görme jana ukma materyalları da daptayar. Bu üniversitede azırkı zamanbap talaplarga layıklı türde til üretilip eğer de mugallimler chet til katары til üretüğü boyunca tecrübesi olsa, alarda bir gana tecrübe yetişmekti. İkinciden, bu sistemanın жүрgүzүүгө layıklı türde kitaplar, gönüllü kitapları jana görme, okuma materyallar gerek boladı. Bulardan bardığı bütünleşip, şundan keyin kaysi metotları arkalı bu metotlar el aralık türlü dengelde üniversitede okuyan studentlerin dengelinde buluş gerek. Eğer de bizim til öğreniciler 7 yaştan 70 yaşka çeyinki artık kanday türde adamlar için bolsa bu metotlarda kişine özgürtüş gerek. Muhittin Gümüş Mırzanın kesipteşleri ал чебер педагог гана эмес, чыгармачыл, патриот, бийик сапаттарга ээ экендигин белгилешет. Дайыма жардам кылганды сүйгөн, кеп кеңешин аябаган, ак көңүл, жайдары, адамгерчилигинин жогорулугун, өзгөчө кадыр-баркка ээ жана аны баары сыйлашаарын айтышат. Ушул имаратка келгенден бери ушул Muhittin Бейдин бир кабинетте бөлүшүп отурабыз. Адам катары Muhittin Бейдин артыкчылыгы эмнеде ар бир адам менен жакшы мамиледе, жакшы сүйлөшө алгандыгы. Бул айырмасы жок. Бул мисалы чоң кызматта отурган адамбы же болбосо жөнөкөй студентпи, ар бир студенттин ошо ичиндеги купуя айтпай турган нерсени ошо келип агайга айтышат. Адам катары мага дагы ар дайым жол көрсөтүп, туура кеңешин айтып, кайсы жерден ката кетирсем аны акырын муну мындай кылыш керек, мындай кылыш керек, ошо көп нерсени жетекчи катары мага көп жакшы кеңештерин айтат. Кыргызстандан кайсы театр болобу, музыка болобу, же болбосо Турциядан келген коноктор болобу, ошо биздин кабинетибиз эч качан мындай коноксуз болбойт. Ошон үчүн биз көрүп аткан ошо Кыргызстан Манас университетинин туусу жана Түркия мамлекетинин туусу ошо атайын ушул кандайдан бир формада кабинетибизди жасап койгонбуз. Ошого ылайыктап Muhittin агай менен 2001-жылдан бери таанышмын. Агай бизге сабак берди. Эң биринчи бизге көзгө учураган агайдын кыргыз маданиятын, кыргыз тилин мыкты билгендиги болду. Андан дагы жакшы жагы агай бизге адамдык сапаттуу келечекке кандай пландар коюу керек экендигин үйрөттү. 2001-2005 жылдар аралыгында агайдан көптөгөн сабактарды алып, түрк тилине, түрк маданиятына болгон кызыгуу зойгонду. Агай ошондон бери сабак берип келатат. Агай дагы негизги баалаган сапатыбыз бул анын кыргыз маданиятына кошкон салымы, кыргыз тилине болгон сыйырматы, ошол эле кезекте Түркиянын түрк дүйнөсүнүн, жалпы эле түрк дүйнөсүнүн келечегине болгон көз карашы бизге абдан жагат. Мындан тышкары агайга качан биз кайрылбайлы, сабак учурунда болсун, сабактан тышкаркы учурларда болсун, агай баардык колдон келген күчүн жумшап бизге эң акыркы маалыматын бергенге, эң акыркы жардамын бергенге даяр тургандыгы бизди дайыма сүйүндүрөт. Анан бизге дагы өзүнүн ошондой жүрүм туруму менен үлгү болуп келет. Мен келгенде чет тилдер жогорку мектеби деген окуу жайда ошо даярдоочу факультет болуп эсептелет. Ошол жерде мүдүр болуп иштеп турган. Өзүм мыкты адис окутуучу катары гана эмес, мыкты жетекчи катары да көрсөтө алган. Баарыбыздын башыбызды бириктирип, ынтымакта, жашынакай, жакшы маанайда алдыбызга мындай кандай десем, заманбап
пландарды коюп биринчи кыргыз тили боюнча китептерди ушу жазуу ушунун баары ошондой ишмердүүлүктөрдүн баарын ушул агай менен баштаганбыз. Ушул агай жалаң гана бул жагынан айта турган болсок, адистиги жагынан айта турган болсок, мыктылыгын көрсөтө алды. Мындан тышкары адамгерчилиги жагына дагы токтолсок, чындап эле ар бир адам менен тил табыша алган инсан катары баамдай алам. Ар бири менен өзгөчө мамиле жасап, адамга жараша мамиле жасап, өзүнө тартып, мындай кандай десем, ошо инсанды ача алып, жакшы жагын байкай алгандагы инсанды, ошондуктан мугалимдердин ичинде, мугалимдердин арасында мындай чоң абройго, кадыр барыкка ээ да. Мен аябай ыраазымын ушул адам менен бирге ушул университетте иштеп жатканыма. Кыргызстандан мен дагы азыр кичине кыргыз болдум да, 10 жыл мурун келгенде Кыргызстанга барганымда, ал жерде тааныганым досторума айткам, Кыргызстанда кимди менен учурашайын? Биздин досторубуздан эң жакшы ким бар анда дегенде, баары досторум Мойтун агайдын адын айтып бердим, агайларым дагы. Келгенде таныштык, Кудайга шүкүр. Агай сенди сыяктуу бир канча жаш кенди, өзү менден кичине да. Кудайга шүкүр, ортомузда баары жакшылыклар болуп, бирге бир кафедрада иштедибиз. Ишенимдүү өзү. Турциядан келген конокторумузга Кыргызстандын жакшы жактарын көргүзүп, асыйлап, жакшы жерлерге апарган киши. Ушундай досумуздун болгону жакшы да бизге. Муктун агай сыяктуу. Мындан тышкары Мухиттин күмүш адабий бир канча китептердин автору. Ал аңгемелерди жана романдарды жаратты. Алар чыныгы турмуштун болгон окуялардын негизинде жазылган. Бала кезинен эле жазуучулук чеберчилиги бар болчу, бирок илимий иштер менен алектенгендиги үчүн буга убактысы болбой келген. Анын Калемдин изиндегилер, Жыртык бут кийим романдары, Халис мугалим аттуу жыйнагынын ичинде 10 аңгемеси бар. Акыркы жылдары биз кээде сүйлөгөндө, жазганда, достордун ортосунда сүйлөшүп атканда, сиз кандай өтө кызык аңгемелериңиз бар, кээ бир окуяларды аябай жакшы адабий көркөм түрдө түшүндүрөсүз, буларды жазбайсыз деп айткан көп досторубуз болчу. Алардын сунушу менен биз аракет кылып, акыркы жылдары роман, аңгемелер жана эсселер жазганга аракет кылдык. Демек, мен жаза алам экен деп ошону көргөндөн кийин бир канча китебибиз чыкты. Ал китептер чыкканда, колумга биринчи тийгенде өз балам сыяктуу, балам төрөлдү, балам жарык дүйнөгө келди деген сезим пайда болду. Ошондон кийин дагы илхам келип, жазганга аракет кылам. Буюрса 2023 жылы Түркия Республикасынын 100 жылына карата биз илимий жана адабий китептерди бастырганга аракет кылабыз. Буюрса кыргыз тилинде дагы которулат. Акындык өнөрү менен бир топ ырларды жазган. Анын Сени сүйүп калган ошол кеч аттуу ырына 2014 жылы композитор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жамиля Муратова обон жазып, учурда ырдалып жүрөт.
Композитор акындын ыры ушунчалык жан дүйнөгө таасирдүү болгону үчүн обон жаратканын белгилейт. Бул лирикалуу чыгарманын сөзү түшүнүктүү, ыргактуу болгону үчүн тандап алган. Ушу Манас университетине мугалимдер болсо тил үйрөнөт элем деп калгандан Мухиддин Күмүш бей менен таанышып, ошол агайдан биринчи түрк тил сабактарын ала баштадым. Тез заманда, тез убакытта тилдин эң негизги бир формаларын үйрөткөнгө жетишти агай. Мухиддин Күмүштүн бир татынакай чыгармасы бар экен, акындык поэзия. Ошол бир жакшынакай ырын тандап, ыр жазып көрдүм, обон жазып көрдүм. Жакшынакай бир лирикалык чыгарма экен. Жазылган сөзү, жазылган тили, жазылган формасы мага оңой түшүнүктүү болду. Ошон үчүн бул жаралып калды. Эми атайын мен мындай кылам, анан тиндей кылам дейт. Бул деген эргүү да, эргүү келе берет. Кайсы сөзгө таасирленсем, ошол сөзгө обон чыгат. Менин чыгармачылыгымда ушундай болуп келди. Андыктан Мухиддин Күмүштүн ушул чыгармасы мага жакшы бир таасирин калтырды. Ошон үчүн обон чыкты. Мухиддин мырза үй бүлөсүн Кыргызстанга кийинчерээк алып келген. Алар убактылуу кыйналган, бирок байланыштар көбөйгөндөн кийин көнүп кетишкен. Ал тургай кызыктуу учурларды да эскерет. Азыр болсо тууган, дос, тааныш таап, байланып калышкан. Менин үй бүлөм мен менен биринчи мен келгенде 1 ай, 2 ай мен жашадым, анан кайра барып балдарымды алып келдим. Ошол учурда бир уулум, бир кызым болчу. Турмуш жолдошум болсо, ал биринчи келгенде кыйналды. Кошуналар жок, тааныштар жок. Бирок бул өтө көп убакытта созулган жок. Bir kança aydan keyin studentlerimizden, jana studentlerimizin үй бүлөлөрү, ата-энелери алар бизди конокко чакырып, же биз аларды конокко чакырып, ошондо байланыштар көбөйгөндөн кийин кыйналган жокпуз. Албетте биз кыргызча суроо бергенде орусча жооп берген адамдарга өтө жинибиз келчү. Эмне себептен биз орусча билген эмеспиз. Биз кыргызча суроо берсек, ал орусча жооп бергенде айрым атайын бул базарда кээ бир жашылчалар жемиштер алатканда сиз кыргызчаны кантип билесиз? Сиз чет элдиксиз. Чет элдиктер кыргызча билбейт деп биз сизге атайын орусча жооп берип атабыз дегендер көп болчу. Азыр болсо ал кишилер бизге түркчө сүйлөйт. Түркчө сүйлөп калды. Бул дагы тескерисинче алмашты деңиз. Тескерисинче кээде бул Орто Сай базарда, Ош базарда жана башка базарда сатуучулар кичинекей жаш кыздар болчу, азыр чоң келин болуп чыкты. Же алардын күйөөлөрү жаш балдар болчу, азыр чоң адамдар болуп, биз канча ушунча жылдан бери дайыма ушу биз тааныган адамдардан сатып алабыз. Алар бизди тааныйт. Биз жума сайын барганда же бир канча жума барбасак, байке кайда калдыңыз деп, жеңемиз келген жок, сиз кайдасыз деп кызгат. Ушундай биз тууган болуп чыктык десек туура. Мухиддин мырзанын бир уул, 2 кызы бар. Уулу Осман Анкара университетин бүтүргөн. Учурда Түркияда. Ал акын, ыр жазат. Азыр 3-чү китебин басмага даярдап жаткан кези. Hayaline duruyor karşımda hayalin öylece, gözlerine bakıyorum göz gözeymişiz gibi, dertleşiyor, konuşuyor, içimi döküyorum, öylece susup oturuyorsun yokmuşum gibi. Ellerini tutuyorum hayalinin, sımsıkı tutuyorum. Seni bana anlatmasını diliyorum. Экинчи кызы Назлы Хилал да жогорку окуу жайын Түркияда аяктаган. Азыр ал
мугалим болуп иштейт. Ал эми кичүү кызы Жылдызай 2002 жылы Бишкекте төрөлгөн. Борбор шаарыбыздагы 6 гимназияда 11 классты аяктаган. Азыр Коня шаарындагы Селчук университетинде 3-курста окуйт. Мен балдарым бул жерде Бишкекте өсүп калды. Андан кийин өскөндөн кийин алар мектепте, гимназияда, андан кийин университетте окуганга Түркияга кетишти. Кичүү кызымыз болсо, ал 2002 жылы Бишкекте төрөлдү. Жылдызай деген кызым бар. Жылдызай деп ат койгонубуз Кыргызстандан бир эстелик катары кыргызча ат койгон болду. Бул биз үчүн аябай маанилүү деп эсептейм. Өмүрүмдүн 45% Кыргызстанда өттү дейт ал. Жасалган иштерден да, жасала элек иштердин көптүгүн доор алмашып, санариптик мезгилде теория эмес, практикага басым жасоо, тил үйрөтүүнүн деңгээлин көтөрүүнү баса белгилейт. Кыргызстанга жана университет аркылуу илим билим тармагында көп иштер жасадык. Дагы жасашыбыз керек. Эмнелер десеңиз, азыр бул интернет жана санариптештирилген бул мезгилде иштерибизди бул заманга ылайыкташтырышыбыз керек. Бардыгы кагаз жүзүндө эмес, буларды практикалык түрдө аткарышыбыз керек. Кыргыз тилин үйрөтүү боюнча, түрк тилин жана башка тилдерди үйрөтүү боюнча биз интернет аркылуу жана санариптештирилген системада буларды көрмө фильмдер аркылуу көтөрүшүбүз керек. Азыркы деңгээли бир канча жылдан кийин жетишпей калат. Кийинки муундар бизге эмне кылдыңар дегенде бизди билиши керек. Бул атыбызды эмес, жасаган ишибизди билиши керек. Мухиттин Күмүш түрк дүйнөсү дегеле түрк тилдүү мамлекеттердин биримдиги жана ишмердүүлүгү багытында демилгелүү инсандардан. Ал ортодо дайыма байланыш болуусу зарыл. Экономикалык байланыштар менен катар маданий иштерди аткарышыбыз керек. Тил бир көпүрө, маданият бир көпүрө дейт. Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Түркменистан, Азербайжан жана Түркия. Бул түрк тилдүү мамлекеттердин биримдигин кээ бир максаттарын аткарууга иштешибиз керек. Бул былтыр 12 ноябрда Истанбулда 2021 жылы Истанбулда жарыяланган түрк тилдүү мамлекеттердин биримдигин кол коюшту президенттерибиз. Анын негизинде 121 берене аткарылышы керек, аткарыла турган иштерди алар колдойбуз деген. Алардын ичинен бири тилди үйрөтүү жана бул бүт дүйнө жүзүндө түрк тилдерин окуу тили, илим тили болушуна дайыма салым кошуш керек. Шуну уланта беребиз. Андан тышкары биз адабий көркөм китептер жана дүйнө жүзүндө таанымал жазуучуларыбызды тааныштырышыбыз керек. Кээ бир кошуна мамлекеттердеги тааныбаган жазуучулар бар. Жаш жазуучулар бар. Аларды тааныштырышыбыз керек. Адабий журналдар, орток түрк дүйнөсүнүн орток адабий журналдары болушу керек. Илимий тармактарда орток конференциялар, симпозиумдар улантырылып берет. Чебер окутуучу профессор өз кесибинин адиси, жазуучу, акын, адамдык мыкты сапаттардын ээси Мухиттин Күмүш келечек муунга татыктуу билим берүү, байланыштарды бекемдөө, тил үйрөтүү системасын өнүктүрүү жана бир катар маанилүү маселелерди милдетти катары коюу менен алардын ишке ашырылышы үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн аябастыгын билдирди. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.